Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн сатууда ушул карагашка кунам бар туугандар, өспүрүм 2 жаш болуптур. Азыр кунамды көрсөтөйлү, маалыматын алып беребиз. Башы, кулагы өзүнө аябай жараштуу экен туугандар. Тоголок кашказы, нөлүр деген табырозу бар экен. Жанар. Арка жактарын карагыла чоңдукта. Карабайыр да, кыргыз жылкы экен, туугандар. Буту колдору бунуку бакубатыраак экен. Бекке келиң, айтың эми кунаныңыз боюнча, өспүрүм боюнча. Карагашка өспүрүмдү айтыңчы. Бишкектен келген экен. 2 жаш болуптур. 2 жаш болду, Бишкектен келген. Жок, эзи 1-2 жолу мени үйрөтүп койгон экен, азыр миниле элек экен көптөн бери. 1-2 жол кичине. 1-2 минилиптир да. Негизи жылкынын буту кол кандай, тазабы? Кол таза. Ал жактарын көргүлө. 4 таягы тең кара таягы экен, Арка жагын көрсөтөйүнчү. Сору жактары, санеттери жакшы экен. Бою канча бар Бекки? 1.45. 1.45тин тегири экен бой. Жанар, сынына сөз жок туугандар. Bunun hem bazı kança, bazını aytыңчы? Kunanın hem bazın kança deysiz, bazını aytыңчы? Bazın 125 kemi болот. 125 bin kemi var ha. Dastavkalar salып жүрүш жолдору бар да, мурдагыдай эле. Мурдагыдай эле ушу келишип калсак. 01 деген табыроо каяктан, Бишкектен базылдуу экен. Ошо мурунку ошо эзи баскан ошо табыроосу бар экен. Жаңы үйрөнчү экен да, мындай айтканда. Ден соолугу буту колуна жооппу Бекки? Ден соолугу таза, айыбы жок. Буттарына шиктери жок, жанагындай дарттары жок, ич жеринде. Эти орто экен, Төштү карагыла. Дагы көрсөтүп коеюн мына буттарын. Ажактары. Көккө эми коюлду да. Көккө жан коюлдубу? Көккө жан коюпту туугандар. Дареги Аксы районунда баазын маалыматын алып берди туугандар. Сол жагында бир көрүп койгула. Ажактары да жакшы экен. Бекке номерин биз жазып коебуз туугандар. Номерлерге кайрыласыңар туугандар. Мына кимге жаккан болсо, алды жагынан көрүнүшү